Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Аллах Таалам барыбызга пайдалуу илим, адал рызкы, кабыл болгон амал насип кылсын. Биз Аллах Тааланын жардамы менен Ибн Кайым рахимахулланын ажайып пайдалар деген китебинен жиндер, шайтандар жана сыйкыр, көздөн сактануунун 10 себебин алып өттүк. Андан кийин жана пайгамбар алейхиссалату вассаламдын суннасында келген сактануучу дуа зикирлерин дагы 10го жакын топтогон, аны алып өттүк. Жана бүгүн ушул Шейх Абдуразак Аль-Бадр бул эмгекти топтоп кичинекей китепчеге жыйнап, анын аягында айрым маселелер калган, суроо жооп иретинде жазылган. Ошол жерге келип токтогонбуз. Бул суроодо бизде барбы жокпу билбейм, бирок ушундай суроо берилген экен. Ошо адамдарда таркап жүрөт. Көзү тийип кетти деген адамды же көзү бар деген адамга жаназа намазын тирүү болсо дагы артынан окуп койсо, ал адамдын көзүнөн сак болот, зыяны тийбейт деген сөз чынбы деп суроо берилип атат. Мындай чыккан, тирүү болуп туруп эле адамды өлүк катары санап койсо, анын көзү тийбей калат экен деген түшүнүк элде таркалган экен. Анан шейх жооп берип атат. Мындай нерсе шариатта негизи жок. Жөн гана бир ойдон чыгарылган же ырым-жырым сыяктуу бир жаңылык нерсе. Бул нерседен кайтарыш керек. Мындай сөздөн, мындай маалыматтан оолак болуш керек. Сыйкырдан же көздөн сактанам десе, шариат көргөзүп берген жол менен гана ошол себептерди алыш керек. Курандагы жана сүннөттө келген жолдор менен. Булардын себептерин мурунку сабактарда биз өткөнүбүздөй. Онун себебин, дуа зикирлерин өтпөдүбү шейх? Ошону эскерип атат. Шейхтин сөзү бүттү. Көрдүңүздөрбү, ушул эгерде Курандагы, суннадагы, шариаттагы көрсөтүп берген жолдорду таркалбаса, мындай ырым-жырымдар диндеги жок, балким жин шайтандарга кызмат кылган бүү бакшылардын, көз ачыктардын жолдомолору таркап кетет. Ошон үчүн бул нерсени жакшылап билип, туугандарыбыз менен, жакындарыбыз менен, тааныштарыбыз менен бөлүшүш керек. Жакшылык таркалбаса, жамандык таркалат. Сүннөт таркалбаса, бидат таркалат. Таухид таркалбаса, ширк таркалат. Бул ушундай белгилүү. Акыйкат ээлери чындыкты таркатууга боштук кайдыгейлик кыла турган болсо, бузук ээлери жалганын таркатууга камданып аракеттин үстүндө жүрүшө берет. Себеби бул белгилүү, жин шайтандар баардыгы ушунун үстүндө иштешет. Адамдарды колдонот. Андан кийинки суроо. Жин менен мусулман жин экенин билип, аны менен мамиле кылсак болобу? Сыйкырланып калган адамды сыйкырын чечүү үчүн, сыйкырланып калган адамдан сыйкырчылыкты жоюу үчүн мусулман жин менен кызматташса болобу деген суроо. Жооп шейх Абдуразак Аль-Бадр жооп берип атат. Мындай амал шариаттагы амалдардан болуп саналбайт, шарият уруксат берген амалдардан болуп эсептелбейт. Мусулман адамга мындай кылган уруксат эмес. Жин менен байланыш кылуу такыр болбойт. Мейли алар айтсын, ал мусулман десин же мусулман эмес десин, айырмасы жок. Себеби эгер ушундай эшикти ача турган болсо, кызматташуу мусулман жин менен, анда бул көп жамандыктардын эшиги ачылат. Мусулмандын динине, акыйдасына, денесине, жашоосуна. Бул ширкке алып баруучу эшиктерден, ширкке алып баруучу кадамдардан болуп саналат. Болбосо шариат деген бул ушундай бап эшиктерди алып келген, жолдомолорду алып келген, ар бир ширкке алып баруучу, ар бир бузукка алып баруучу жолдорду жабууга үндөгөн. Көрдүңүздөрбү? Бирөө мен мусулман жин менен алек болуп атам деп коет. Балким анысы капыр жин. Ошентип бүй бакшылар менен мусулмандарды, көз ачыктар менен чынчылдарды айырмаланбай калат. Шейхтин сөзү бүттү ушул жерден. Түшүнүктүү болду бул суроо, Андан кийинки суроо. Сууга дем салып, Куран окуп, ошону ичсе, ошол сууну сыйкырдан арылууга, көздөн оолак болууга окуса болобу? Ушул боюнча эң туурасы кандай? Деп суроо берип атат. Шейх жооп берип атат. Ооба, сууга дем салуу, сууга окуп же үйлөп уруксат нерсе, эч нерсе эмес. Бул нерсе салафтардан дагы бул амал келген. Бирок мындан да туурасы, жакшыраагы Куранды түз эле окуп, жана ооруп калган адамга, жин кирген адамга, сыйкырланып калган, көз тийген адамга түз эле окуп туруп үйлөө, эч кандай суу жок эле. Ушундай көптөгөн хадистерде, сахабаларда келген. Мына ушулардын баардыгы көргөзүп турат, суу жок эле түз окуу жакшыраак экенин. Жана ошондой эле адам өзүнө да дем салууда. Өзүнө дагы дем салууда, түз эле өзүнү үйлөп, алаканына, денесине үйлөп дем салуу жакшы. Аллах Тааламдан жардам сурап түз өзүнө кайрылуу. Түз өзүнө деген дагы башка дем салдыруучуларды издеп жүрө бербей, Куранды билесиң окуганды, өзүңө дем сал дегенди айтып атат да шейх.
Жана ошондой эле Ибн Кайым рахимахулла ушул 10го жакын себепти эскергенге практика кылуу дейт. Башкалардан окуп беришти, мага дем салып койчу деп жалдырап, алардан суранбай эле кой дейт. Өзүң сал. Аларга барып, алардан күтүп, мага дем салып кой деп жүрүү, бул Аллахка болгон тобокелди кайсы бир деңгээлде азайтат же алсыратат. Жок эле дегенде хилафтан чыккан болосуң. Бул урсат деши мүмкүн, белгилүү ал. Бирок маселеде да хилаф бар. Туурасы, жакшысы таухидиңиз бекем, тобокелиңиз бекем болсо, кааласаңыз жаттаган ошол Аятыл Курси, Бакара, Фалак, Нас, дем салуудагы нерселерди окуп өзүңүзгө салганыңыз жакшы. Кичинекей балдарыбызды кантип жин шайтандардан, көздөн, сыйкырдан сактай алабыз? Кантип аларды сактай алабыз деп суроо берди. Шейх жооп берип атат. Жаш балдарды сактоо, аларды коргоо. Чындыгында алар өздөрүнө дем сала албаса, шариаттагы келген зикирлерди айта албаса, анда анын ата-энелери салып туруш керек, окуп туруш керек дейт. Мисалы Ибн Аббастан келген, Бухариде келген хадисте айтат, пайгамбар алейхиссалату вассалам небереси Хасан менен Хусейнди айтчу экен, экөөнүн. Силердин атаңар болгон Исмаил, Исхак, ушуларды да Ибрахим ушундай кылып дем салган. Ауду би калиматиллахи таамма мин кулли шайтонин ва хамма ва мин кулли айнин лама. Аллах Тааламдын толук сөзү менен силерди сактоосун суранам дейт. Ар бир шайтандын зыянынан, ар бир көздөн, ар бир шайтандын зыянынан деген. Ушуну жаттап алыңыз. 3 эле сөз. Ауду би калиматиллахи таамма мин кулли шайтонин ва хамма ва мин кулли айнин лама. Муну да чыгарып койгонбуз. Карап жаттап алып балдарыңыздарга ушуну дем салса болот. Ошондой эле Аби Саид эль-Худриден радиаллаху анху келген. Бул дагы Тирмизиде келген, Шейх Альбани сохих деген. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Хасан менен Хусейнди Фалак, Нас менен окуп да дем салган деп келет. Балдарыңыздар ошол Ихлас, Фалак, Настарды окуп дем салып турсаңыздар болот. Сөзүн улап шейх ата-энелер мындай айтканда өздөрү эле дем салып, өздөрү эле зикир дуаларды балдарына окуп коюп эле аны менен чектелип калбастан балдарына аракет кылыш керек. Шариатта келген зикирлерди үйрөтүүгө. Эртең мененки зикирлерди, кечки зикирлерди, уйкудан турганда, уктаар алдында балдар тили чыгып айырмалап калган кезде аларды үйрөтүүгө ата-энелер умтулуш керек. Балдар аны жаттап, ошо адат болуп үйрөнүп кала турган болсо, мына ушул жол менен ал балдарга ата-эне жакшы бир куралды берген болот. Өздөрүн шайтандан, жиндерден, көздөрдөн сактоого куралдуу болуп калышат. Жана чоң себепти ата-энелер аткарган болот. Ошентип жин шайтандардын жамандыктарынан оолак болуп жүрүп калышат. Аллах Тааламдын сактоосу менен жана жардамы менен дейт. Булар дагы чоң себептерден болуп саналат деп шейх сөзүн бүтүрдү. Көрдүңүздөр, шейх эки нерсеге басым берет. Балдар тили чыгып биле элек болсо, ата-энелер айтсын, тили чыгып түшүнүп калса, окуй элек болсо деле, слух деп коет, мындай угуп кайталаттырып, ошентип болсо жаттатып үйрөткүлөө деп атат болду. Аллах сактасын, мындайларды үйрөтүлбөсө, жин уруп кетет, көз тийип кетет, сыйкырланып калат. Балдар бар го ушундай кеңкелес деп коет, жана деп шалдырап жүрүп калган, ушинтип эч нерсени билбейт. Туалетке кирсе да, чыкса да, үйүнө кирсе, турса да эч бир зикирди билбейт, эч нерсени айтпайт. Эч кандай чеби жок, не деп коет, коргоосу жок да эч нерсе. Аллах сактасын. Ошон үчүн ата-энелер балдарына үйрөтүш керек. Андан кийинки суроо шейхке берип атат. Интернеттен делчи, азыркы сөз менен айтканда, же телевизорлордон сыйкыр жөнүндө көргөзүлгөн эпизоддорду, каналдарды, сыйкырлардын, сыйкырчылардын немелерин көрсө болобу? Жөн эле маалымат катары же бир аларды менен таанышайынчы, көрөйүнчү деп. Азыр YouTube'да да толот экстрасенстердин интервьюлары, алардын фокустар жасап аткан ыкмалары, жолдору, адамдарды ар кандай кылып көргөзүп аткандары, ошолорду кызыгып көрсө болобу деген суроо. Шейх жооп берип атат. Чындыгында ушундай фильмдерди, документальный фильм болобу, каналдарды көрүү сыйкыр жөнүндө, фокустар, ушундай бир сыйкырдын түрлөрү, буларды көрүү арам болуп саналат. Ким аны көрө турган болсо, күнөөгө түшкөн болот. Керек болсо жөн эле ишенбей эле мен көрдүм деп айтса дагы. Себеби бул мусулман үчүн өтө коркунучтуу бале, зыян нерсе. Анын өзүнүн динин, ыйманын чоң коркунучка, рискке койгон болот, Кудай сактасын. Канча деген адамдар өзүнүн динин жоготту. Мана ошондой экстрасенстердин немелерин көрүп, төлгөчүлөр, бүй бакчылар көрүп динин жоготту, ыйманын жоготту, ар кандай кыйын абалдар коюп койду. Себеби мусулман адам дайыма билиш керек, чоң капиталыңыз, негизги көздүн карегиндей кылып сактай турган нерсеңиз бул ыйманыңыз, бул диниңиз. Ал нерсени мындай бир рискке, жанагындай бир немеге коюп койбош керек.
Ушул нерсе менен сиз бул дүйнөдө бактылуу болосуз, диниңиз менен акыретте бактылуу болосуз. Анан кантип ал нерсени ошондой коркунучка таштап коесуз. Аны көздүн карегиндей сакташ керек. Ким сизге кепилдик берет? Бул жерден ыйманыңыздан ажырап калбоого, гайып нерселерге ишенип кетип, Алла сактасын, көп артынан зыяндар бар. Шейх айтат, ошондой эле канал дегенде бүгүнкү күндө интернет сайттар кирет. Төлөк ачып берген сайттар, жиндер менен алек болгон сайттар бар, каналдары бар булардын ютубта, интернетте. Ошолорду көрүү, таанышуу баардыгы кирет. Илими жок деп жүргөн адамдарга ар кандай жалган маалыматтарды, шубхаттарды, күмөндүү маалыматтарды салып, ал адамдын динине шек кылып коет, адеп акылагына, жүрүм турумуна. Ошон үчүн сахаба табииндер аябай коркушкан мындай нерседен. Динди адаштырып сүйлөгөн адамдардан, бидатты сүйлөгөн адамдардан, адашкан адамдарга керек болсо аят окуп берейин сага деп келсе дагы кулактарын жабышкан. Эмнеге? Ошол күмөндүү маалыматтары жүрөккө отуруп калбасын деп. Ошондой илим менен, ошончолук мүмкүнчүлүктөрү менен алар коркушкан. Ал эми бизде мискинеш, илимибиз жок, алсызбыз, мындай фитна заманда, анан көзүбүздү ачып коюп, кулагыбызды төшөп коюп, жүрөгүбүздү ачып коюп, ошондой пласт нерселерди көрүү кандай адам динине мушта болот деп шейх эскертип атат. Ошондуктан субханалла, шейх айтып атат, керек болсо ушундай каналдарды көрүү, ошого алып баруучу жолдорду, ошого окшошкон нерселерди көрүү, приложениялар болсун, же ар кандай жолдору болсун, ушуларды көрө турган болсо, менин байкашым боюнча, көрүшүм боюнча дейт шейх айтат, бул жанагы хадиске түшүп калат дейт. Сыйкырлардын артынан көз салып кароо. Хадис бар го, Муслимде келген. Кимде ким сыйкырчыга келип бир нерсени сурай турган болсо, 40 күн бою намазы кабыл болбойт деген өкүмгө түшүп калат деп көрөм дейт шейх. Жана күнөөкөр болот. Динин коркунучка, ыйманын коркунучка жөн эле убакытты коротушун көрөм десе деле, Алла Тааламдын ачуусун алып келе турган кадамга барган болот, Аллах сактасын. Деп шейх сөзүн берден аяктады. Көрдүңүздөр кандай коркунучту. Кимде ким төлгөчүгө келип сурай турган болсо, ишенбей деле жөн эле билиш үчүн, таш үчүн ким экен бул деп сураса деле 40 күн бою намаз кабыл болбойт дегенге түшүп калат. Бүгүнкү күндөгү да ошол сот тармактагыларды да карап көз салуу дейт. Андан кийинки суроо. Эмне кылат? Кандай амалды жасасын? Эгерде ушу сыйкырчылардын бир кийимдери, же жанагындай чүпүрөктөр, же жанагындай түйүндөр, же ар кандай кагаздар, ушундай сыйкырчылардын сыйкырланып анан түйүн кылып же пакеттерге салып коет, жана адамдын заарасын, заңын, Алла сактасын, ар кандай чачын, тырмагын ушундай бир кайчы, ийне сыяктуу бир нерселерин ороп, ошентип сыйкырды байлап, кырлап анан бекитип коет да. Ошондой нерсени айтып, таап алсам эмне кылыш керек? Шейх жооп берип атат. Сыйкыр кадимки эле оорулардын бирине эле кирет. Аны дарылаш керек. Куран суннанын негизинде мурунку сабактарда айтып кеткендей жолдор менен, шарият көргөзгөн жолдору менен жана сактаныш керек. Бул белгилүү. Жана сабыр кылуу менен деп шейх себептерин баарын эскерип, жана ошондой эле эгерде ошондой местадан таалып калса сыйкыр немелерин, аны өртөп жок кылууну аракет кылыш керек. Мына ошол нерсе менен сыйкыр да жок болот деп атат да. Ошон үчүн жанагы сыйкырдан кайткандар, тобо кылгандар, же болбосо ошону таап алгандар, сыйкырын чече тургандар байкасаңыздар, мүрдө күнбөз жанагындай эмне деп коет, мазарлар жака бекитет, ыңгайсыз ээн тала жерлерге, чирип кеткен талдардын түмүрлөрүнө, ушундай жактарга бекитип коет ушу сыйкырдын бир пакетке ороп, скотчтоп, ичинде ошо бүт жанагы айткан нерселердин баардыгы бар. Ошол адамдын түйүндө сыйкыры чечилбей ошол жерде жаткан болот. Шейх Ибн Бастан да сураган экен, мыктарга, чачыктарга, түйүндөргө байлап, кагаздарга ороп коет. Көбүнчө эгерде ошону таап, ким сыйкырчы экенин билип калат, кээ бирөө билбей калат. Ошол нерсени күйгүзүп жок кылып сара турган болсо, Аллах Тааланын жардамы менен ошо сыйкыр чечилип кетет дейт. Аллах Таалам баардыгыбызды ошол сыйкырчылардын, жин шайтандардын, адам шайтандардын, көрө албастардын, ичи тарлардын жана зыян берем деп жүргөндөрдүн зыяндарынан, жамандыгынан оолак кылсын, сактасын. Аллах Таалам баарыбызга саламаттык берсин, бул дүйнөдө жана акыретте тауфик берсин. Ал чындыгында баардыгына кудуреттүү. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam деп шейх сөзүн бүтүрдү. Бул менен биз бул 65-түү болгон Шейх Ибн Кайымдын жинден, сыйкырлардан, көздөн сактануучу себептер, кадамдар деген китебин аяктадык.